Кадасыр достор, бүгін этномедиадағы біз қонаққа келдік. Эртең депутат деген аттуу тасманы жабып көрсөтүүсүнө келдик. Бул жерде эң башкы ролдо Эмиль Эсеналиев экен. Азыр эми тасма кандай болот? Көрүүчүлөрдүн пикирин, ой пикирин алганга аракет кылабыз. Ошондуктан жүрүңүздөр, көп сүйлөбөй эле кет. Этномедиа жалпы кыргыз элим ассаламу алейкум. Бүгүн бизде сонун жаңылык, жаңы долбоор, жаңы кино чыкты. Буйруса деген келиңиздер, барыңыздар күтөбүз. Эң алгачкы эле суроо, баягы продюсерсиз. Депутаттын жашоосун экранга чагылдырыш үчүн канчадай каражат кетти? Көп. Так, съемочный деньби? Съемочный күндөр. Эми Кудайым буйруса 20 күнү тарттык. 18-20 күндө бул кинону депутаттын жашоосу дегенде уже сразу айтылганда мындай катуу сүйлөп атат, катуу тийип атат. Бирок деген негизи неге депутатты алдык бизчи? Анткени депутаттар биздин мындай айтканда пример нам. Ошондуктан ойлойм, Кудайым буйруса кинода жакшы пример көрсөттүк. Өзү бул кинонун өзү главный мысли бул деген биздин улуу атабыз айткандай, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, эң оор адамга бул күнүгө адам болуу. Ушуну биздин кинону көргөндө ушул мыслди көрөсүздөр. Самое главное для человека, самое сложное оставаться человеком деген мысль да, биякта. Негизи бул Simple Media менен элинчи квартал. Simple Media'нын мындайча айтканда алгачкы проект экен. Мындан ары жактыбы силерге дагы күтөбүзбү силерден. Кудайым буйруса, эми биздин зрительдер, булар биздин жюрибиз болот, биздин судьябыз болот. Силерге жакса эле, силер жакшы комментарий жазсаңар, киного келсеңер, албетте биз деген көптөгөн идеяларыбыз бар, көптөгөн долбоорлорду Кудайым буйруса аткарабыз, тартабыз. Анан силерге тартуулайбыз, Кудайым буйруса. Негизи кыргыз кинолорун сиздин оюңузча Казакстан, Өзбекстан, коңшу мамлекеттер менен мындай иштешсе мүмкүнбү? Алып барып Кыргызстандын киносун Ошо жөндө бир айтып кетет элем. Бизде Кыргызстанда азыр байкасаңыздар, бүт жалпы биздин киношниктер, улуу байкелерибиз, старая легендарная школа, жана досторубуз, режиссерлор, ар кандай продакшндар өздөрү өзгөчө татышат да. Биз, может быть, пример боло элекпи, биз жаңы продакшн ачып, Simple Media, мен өз досторум менен ачтым, КВН команда, симпатичный Симов деген бар болчу, Simple Media'да өзүбүз буну жазып, өзүбүз тартып, продюсер болуп, анан биз пример болуш керекпиз башкаларгачы, ушундай коллаборация кылышы мүмкүн негизичи. 50 кварталга да чоң ыраазычылык, Эмиль, Эрмек сиздерге. Эми ойлойм, биздин кинону көргөндөн кийин элдер башка режиссерлор деле башкаларды чакырат, жүр чогуу иштесебиз. Карачы кандай сону биз негизи Казакстанга, Россияга чыгыш керекпиз. Кыргызстанда биз айтканда уже, никого не удивишь в Кыргызстане. Мы должны удивлять там вместе, сообща, одной командой, может быть, даже это будет, пусть сообщество режиссеров, продюсеров, да, мы должны делать такие проекты, чтобы мы должны показывать России, мы должны показывать Казахстан, то, что мы тоже можем, понимаете? Колдон келет, албетте колдон келет. Чоң рахмат. Этномедиа силерге чоң рахмат, биздин партнерлорубуз, Кудайым буйруса, урматтуу биздин жалпы кыргыз элим, чет мамлекетте жүргөн кыргыз элим, бул биздин кинону Этномедиадан Кудайым буйруса 2 айдан кийин болобу, 1 айдан кийин болобу көрөсүздөр. Албетте бул кинону биз жөн эле кармабайбыз өзүбүзгө, бул кинону биз эл үчүн көрсөтүш үчүн тарттык. Эл үчүн, кыргыз элим үчүн. Ассаламу алейкум. Негизи бул тасманын башында эртең депутат болчу аты, ал эми азыр буйруса эртең депутат болуп калыптыр. Депутат болушу буйруп айтабы же кандай? Эмнеге аты өзгөрүп калды? Эми бул продюсерлерге суроо болсо керек. Эми баягы эртең деп, утат деп ортосунда пунктуациялар бар экен, анан ар кандай орфографический да туура эмес жазылбасын деп буйруса деп эле койдук. Буйруса. Ошондо деле буйруса деп ый менен жазылабы же ю менен жазылабы деп аябай талкуу болуп атат. Бирок негизинен алганда ошо ю менен жазылган туура экен көрсөт. Бул негизи тасма саясий тасма да, эми депутат жөнүндө дегенде бул мындай коркунучу жокпу? Өйдө жактан дегендей силер кысым болбойт дейсизби? Жок, бул эми жалпы алынган. Анан баягы чоң депутаттар эмес, бул жалпысынан ушул элдин көз карашы ошондойбу деп. Анан
негизинен алганда дагы бул жөн эле тасма эмес, бул юмор аркылуу чоң бир ойлорду да берели дегенбиз. Бул депутаттар эми көрөсүздөр го, депутаттар гана жаман эмес, ар бирибизден өзгөрү ар бирибизден башталат деген ой бар да бул жакта. Негизи өзүңүз мындай саясатка кызыгасызбы? Жок, мен жок кызыкпайм андай. Алысыз. Алысмын эч кандай. Чоң рахмат. Макул мелисе. Жолдон келген окшойсуң. Оштан азыр прям келаткан учур. Тиз эле кирип келиңер. Толкунданган жоксарбы? Толкундануу сөз болду. Кече открытие Ошто болгон. Анан толкунданып атабыз. Чындыгында Бишкекте кандай болот? Ошто жакшы болду негизи. Ошто Бул тасма жөнүндө кандай ой пикирлер айтылып кетти көрүүчүлөрдөн? көрүүчүлөрдөн бул тасма тууралуу элге дагы, эмеге дагы депутаттарга элдин пейили оңолсо, анан ошондой бийлик келет деген сыяктуу ушундай жакшы ойлор келди элдергечи. Көпчүлүгү ушу өзүбүздү оңдошубуз керек экен, тазалыкты карашыбыз керек экен. Бул биздин Кыргызстан, бул биздин мамлекет экенин унутпашыбыз керек. Биз башка бирөөнүн жеринде жашаган жокпуз. Бул биздин мекен деген ойду калтырып кетти көпчүлүгүчү. Вот кинодо бир максат болот, ал бул кинонун максаты мекенди сүйүү, мекенди урматтоо жана жоопкерчилик, бир жумушка жоопкерчилик менен кароо. Ошондо бул тасманы көргөн көрүүчү өзүнүн баягы патриотический сезимдери ойгонот деп ишенесиз? Сөзсүз ойгонот. Себеби бул тасмада патриотический ойгонот, семьяны караш керек, жумуш ушундай сыяктуу болот. Бул тасмада ал башкы ролдордун бири сиз. Ооба, башкы ролдор. Мындан ары дагы башкы ролдордон көрө алабызбы сизди? Ооба, Кудай буйруса бул эми башталыш го дейм. Ооба, биринчи чоң тасмалардан биринчи башкы ролду ойноп жаткан учурубуз. Буйруса күтөбүз анда. Рахмат чоң. Элестетиңиз, сиз депутат болдуңуз. Биринчи кадамыңыз эмне кылат элеңиз? Мына эми айтчы десең, элдер айтып берет го негизи эле мынтбек деп элеч. Ушул суроо резко келгенде эмне кылышың билбей калат экенсиң. Көрсө азыркы депутаттарды деле туура түшүнүш керек экен десең. Суроо менен эле түшүнүп койдум. Өзүнүн позициясынан тайбаш керек да ошол эле. Бул парламентпи, ошон үчүн алар эл ишенип шайлаганда, ошондон тайбаш керек, баш ийбеш керек. Ошол деп ойлойм. Анан кийин баягындай азыркы биздин эми ачык чындыкта көп эле баш ийип калып атпайбы? Эми өзүнүн эмесин эркин билдирген депутат болмокмун да. Өзүнүн оюмду, өзүмдүн позициямды мындай эркин мындай болду деп айта турган депутат болмокмун. Негизи чыгармачылыгыңызда дагы эмне жаңылык? Чыгармачылыгыңызга тие кетсек. Качан ыр күтөбүз? Кудай берсе ырлар чыгып атат. Азыр көбүнчө баягы тойлор, жакшылыктарым аз бияктан чыгып эле тойго кетем дегендей. Анан ошол бул буйруса деген кино тасмага да ийгиликтерди каалайм. Этно медиа бул сайты, жанагы Кыргыздын онлайн аябай жакшы кылгансыңар, ийгилик. Себеби бул дагы кино тарткандарга аябай чоң түрткү, аябай жардам демекчимин. Биз дагы баягы Салам Бишкек 1-2-нин продюсери мен болом. Анан ошол учурларда жок болчу да. Азыр көрүп алып, дагы кино тартсак деген ойлор жаралып атат. Буйруса ийгилик силерге. Буйруса сизден анда кино күтөт экенбиз да. Продюсерлик жана. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Чоң рахмат. Ассалам алейкум. Кандайсыздар, Руслан байке? Этно медиага 1-2 сөз уруксат сизде. Иш айтып койдум окшойт, кетишпеңиз. Кандайсыздар? Манай. Жакшы. Тасма сүйүүчүлөрдүн катарына киресизби? Ооба. Мен фанатымын, кыргыз кинолорунун фанатымын. Тасма кандай болот деп ойлойсуз? Депутат жөнүндө Эмилия Саналиев. Биякта деген бизде продюсер Алинур болот го. Анан ал актер дагы болуп атат. Алинур бар жерде жакшы эле болот деген деп ойлойм. Анткени деген Алинур экөөбүз аябай жакынбыз, анан көп нерселерди звук боюнча, кино боюнча, режиссура боюнча, операторский жумуш боюнча көп Алинурга көп айтып берем да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол мен айткан замечанияларга кичине бир мүнөз, кичине анча-мынча бир көңүл буратка деп ойлойм. Буйруса деген кино жакшы болот деп ойлойм. Негизи сиздин өзүңүздүн чыгармачылык жагыңызга тийип кетели. Фонограмма сизди көбүнчө айтышат. Фонограмма ырдабайт деп. Ырдап көрдүңүз беле негизи? Бир жолу площадьтан ырдагам, жашоомдо. Бир жолу ырдагам, бирок ырдай элекмин андан бери. Бир да жолу фонограмма ырдаган эмесмин. Фонограмма ырдаган адамдар жаман көрөм. Мен аларды
аферисттер катары көрөм. Алдайт да. Алдап атпайбы. Мен ырдап атамды алдап атат да. Эми мен сага бир нерсе кылып берем деп алдагандай эле болуш керек. Алдап кеткен депутаттар да эле көрөт экен. Ооба. Көп эле сүйлөйт, бирок кылган эч нерсеси жок деп эле көрөм. Азыр Аты жакшы. аты жак. Кыргыздын жакшы көргөн сөзү буюрса деген. Элестетиңиз Бакыт аке. Сиз депутат болдуңуз. Эң алгачкы кадамыңыз эмне кылмак элеңиз? Депутат болгондон Кудай сактасын, болсом дагы один в поле не воин дейт, бирок жалгыз эчтекени кыйрата албайт болчумун. Ал үчүн команда керек. Единомышленник деп коет, орусча айтканда, сенин оюңду чогуу кармаган 120 сенин армияң болсо, анда өзгөртө аласың. А жалгыз өзгөртө албайсың. Бирок депутат болсок, болбойт болчубуз. Депутат Эртай мырза болушу мүмкүн. сиз депутат болсоңуз кандай депутат болосуз? Япошкаларды киргизет. Оңурлуу унааларды Кыргызстанга киргизмекпиз. Биринчи эле. Экинчиси ошо менен биргеликте жол коопсуздугуна өтө катуу көңүл бурмакпыз. Себеп дегенде бүгүнкү күнү Кыргызстанда канча деген адамдар өлүп жатат, бирок эмнегедир коронавируска кылган мамиледен, коронавирустан болгондо эсиңизде жолду жаап, Бакыт мырза ташып эмес менен ушинтип жүрүшкөн. Бир адам өлдү, эки адам өлдү дегенде тим эле эч ким көчө чыкпай калган. А болбосо Кыргызстанда күн сайын адамдар өлүп атат, тынбай эле. Жылына 1000 адам өлөт Кыргызстанда. Эмнеге ага көңүл бурбайбыз? Эгер мен депутат болуп калсам, ушул нерсеге мен эң биринчи көңүл бурмакмын. Рахмат. Депутат болчу экен. Депутат кылат окшойсуз. Буюрса. Чоң рахмат. Сизди көп ролдо тасмалардан көрүп калабыз. Сизге кайсыл ролду берсе, каарманды аткармак эмесин? Аткарбай, отказ. Актер катары ар бир каарман мен үчүн маанилүү, андыктан эч бир баягы ролдон отказ бербейт болушум керек. Негизи баягы сериалдардан да көрүп калабыз, баягы сүйлөшкөн кызыңыз бар экен, акчада, акыркы баягы Кыргызстанда дүң болуп аткан. Ошол жерде сүйлөшкөн кызыңыз бар экен да. Келинчегиңиз кызганбайбы ошондой учурларда? Келинчегим тетерде турат, сурасаңар болот. Кызганбай. Ал эми келинчегиңиз да актриса, билебиз. Алны башка эркек киши менен көрсөңүздөр кызганыч кандай болуп калат? Эми бул актерский ход да. Биз ал жерде баягы чын эле жашап алган жокпуз, чын эле сүйүшүп кеткен жокпуз. Бул актердук кесиптин дагы бир сыйкырдуулугу ошондо. Менин оюмча андай деле кызганыч болбойт болуш керек. Жакшы, эң биринчи түшүнүш керек бири-бирин. Албетте. Сизди баягы азыр өзүңүз кайсыл каарманды аткаргыңыз келет? Мындай кыялыңызда барбы ушундай бир каарман? Кудайга шүгүр, кыялымда каармандардын баарын эле ойноп келатам, бирок мону ойнойт элем деп айта албайм. Мен ойногум келип атат деп. Нормально, пока. Азыр эми дагы сизден кандай тасма күтө алабыз? Азырынча жок, пока планда эч кандай тасма жок. Быйылкы жылда бардык эле көрдү болуш керек. Акча сериалы, 10 жылдык кино тасмасы, Сагынбай Манасчы кино тасмасы 3 тасма чыкты 2022 жылга. Кудай буйруса 2023 дагы көрүп жатарбыз. Азыркы тасма жакшы болду деп ойлойм. Рекламасынан караганда, анан ойногон актерлоруна караганда буйруса жакшы болуш керек. Жакында эле жолдошуңуздун Акча деген сериалы чыкты. Ал жерде башка кыз менен аябай сүйүшүп, ыйлашып, ушундай бир роль жаратыптыр. Кызганыч сизде болбойбу? Ушул суроо аябай көп болуп атат, аябай көп. Жооп берип кетейин. Бардыгына кызганыч сезим болгон жок албетте. Мен өзүм актриса болгондон кийин мен ал нерсени жакшы түшүнөм. Анан кызганыч болгон жок. Тескерисинче колдогонго аракет кылдым. Ал эми ошо жолдошуңуз Өмүрбек Байке өзү башка, сизди кызганбайбы башка бирөөлөрдөн? Жок, кызганбайт деле. Ортоңордо кыскасы түшүнүк бар. Албетте бар. Ал дагы театрда иштейт, мен да театрда иштейм. Мен дагы съемкаларда жүрөм, ал да съемкаларда жүрөт. Эгер бири-бирибизди кызгана берсек, анда эч кандай чыгармачылыкта өсүү болбойт да. Ошондуктан биз бири-бирибизди колдогонго аракет кылып келатабыз. Баягы актер творчество жүргөн адамдардын көбүнчө үйгө келбейт да. Эми анан эми элестетиңиз, сиздин съемкада жүрсөңүз, ачка калган учурлар болобу Өмүрбек Байкен? Же өзүнүн окатын өзү кылып жүрөр элеби? Жок, андай боло элек. Жок, болбойт. Мен боюмда болгондо үйдө отурдум, мисалы, кечке, эртеден түнгө чейин, түндө 2-де, 3-дө келип атты, ошол Акча сериалына тартылып атканда. Албетте кичине таарынычтар болот, күтөсүң, бирок буюрса жакшы эле. Аман эсен көз жарып алыптырсыз. Кызыңардын аты ким койдуңар? Атын Лилия деп койдук. Эмнени түшүндүрөт?
Лилия бул гүл, сонун бизге жаккан. Кандай болуп калды? Жакшы эле чоңоюп калдыбы? Ооба. Силерди кыйнабай элеби? Жок, буюрса апамдын жардамы менен кыйналбай эле. Азыр үйгө чыштап алып эле келген. Ооба. Чоң рахмат деди. Жакшы рахмат. Эмне жаңылыктар болуп атат? Жакында эмне жаңылык күтөбүз сизден? Жакында 2 жумадан кийин бой буюрса. Ошого даяргерчилик болуп атат, жакшы. Даярдык жакшы эле. Жакшы даярчылык. Ооба. Бой негизи Кыргызстанда болобу же башка мамлекетте? Жок, Москвада. Москвада, Москвада. Сизге баягы кино тасма жөнүндө кинону көрө элексиз, бирок ушул суроону берип кетейин. Элестетиңиз, сиз депутат болуп калдыңыз. Эң алгачкы кадамыңыз эмне кылмак элеңиз? Элге жардам бербек. Эл. Ооба. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Приветствовать, уважаемые наши родственники, уважаемые друзья, на закрытом показе нашего первого фильма от команды Simple Media. Мы рады вас приветствовать, добро пожаловать. Элдин көйгөйүн кандай кылып чечебиз, орчундуу көйгөйлөрдү, маселелерди талкуулагандан көрө бюджетти кантип бөлүштүрөбүз деп ар ким өзүбүздүн арабыз тартып атабыз. Мен аябай өкүндүрүп атат. Жаман болуп кеттим. Азыр келем. Разрешите предоставить слово режиссеру этого фильма Эрмек Талайбеков. Эрмек, Ассаламу алейкум. Агайлар, туугандар, эжекелер, байкелер. Чоң рахмат. Алишка, досум Simple Media баарыңарга негизи эле чоң ыраазычылык. Бул режиссерский мындай иштин жаңы этапы болуш керек, когда башка элдер сенин иштеген жумушуңду жактырып, анан чакыргандачы. Кимдики? Каябат. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Буюрса кийинки шайлоого барайын деп атам ошо. Ведущий даярым, да? Штеперезгер. Тамаша. Бул кино боюнча мындай болду да, окуясычы. Мен үйдө жатам, адаттагыдай элечи. Аялыма тамак сап коюп анан жатам да. Жатсам анан Алинур чалып атат да. Ассаламу алейкум, братан. Дей берген бир группа ошо бизнестечи. 3 метр алыстан эле дей беришет, ошолордун бирөөсү Алинур. Билет, билчилер анан чалгандар айттым, о, Алинур деп бир 30 секунд топту мага чейин деп эзилди. Аны окутам десем, бир сөздөр бар дейт. Мен түшүндүм, кино экен, жазып чыккан да, билем да. Анан айта бер дедим, айта берсин, жолугун сүйлөшүп кетти. Жок эми айта бер, мен түшүнүп атам примерно десем. Ошо эме сизге бир сценарий жазганбыз, братан дейт да анан. Магабы десем, дейт. Ошо главный герой сиз ойношуңуз керек. Бирок сиз вообще башка кинолорго тартылбайт деп уктум дейт да. Мен айтып атам, уксаң эмнеге сценарий жаздың депчи. Анан мен айттым, жок, тартыла албайм дедим, ачык эле. Десем, бир сценарий окуп көрбөйсүзбү деди. Анан макул жибер дедим. Жиберди. Анан эртеси Алинурду офиске чакырып анан сүйлөшүп айттым. Анда менин командам иштесин. Анан сценарийди силер менен чогуу отуруп алыптыр, кээ бир жерин оңдойлуу алчысын алалы десек. Анан мен эмнеге макул болду дебейсиңерби? Айтпайм. Мен сценарийди окуганда мындай ойлосом мындай экен да, баягыдай мындай өтө переигрывать эткен моменттер жок экен,
Анан кийин чынында кинодо мындай адамга бир жакшы нерселерди үйрөтө турчу нерселер бар экен, анан гонорары кымбат болуп, азыр эметип кеттим. Сценарий аябай жакшы экен. Мындай элге пайда алып келчү кино экен да чынында. Эгер кинонун ошондой жагын байкасаңар бир кол жаап койсоңор болот баардык командага. Рахмат. Анан бул жерде эмне үчүн башкача болду? Биздин команда иштери мурунку эле. Бирок бул жерде почерк башка да. Кол жазма башка. Бул ушул жигиттер мынакей. Мен жакындан тааныштым. Аябай жакшы балдар. Ким эле? Аябай жакшы балдар. Молодец. Вот реально Эрбол жакшы бала экен. Реально. Муса, красавчик. Молодец. Тамаша. Биздин Simple Media'нын жигиттери Алинур, Эрбол, Муса, Аза, Айдар өтө жакшы балдар экен. Булардын өтө көп жагынан, жакшы жагынан да билдик. Алинурдун аябай жакшы билдим, башка жагын да билип алдым дегендей мындай жакшы болду буюрса. Анан Алмазге чакырып алайынчы, оштон бери келди атайын. Өтө ичпей өсө турчу жигит буюрса Бишкекке келейин деп атат, тойлор болсо чалай бере деп болсо. Ошто кандай болду? Ошто жакшы болду? Первый танцует для вас Simple Media. Айдар Соромбулов, давай! Азамат Токмансонов, Эрбол Коймамбаев, Муса Жаныбеков, ассистент художника Жамузаков Бакыт, Сыдырова Аида, ассистент режиссера Джамал, опергруппа Рыскелди, опергруппа Бекболсун, наш главный оператор Бакай Бердигулов, его тоже нету. Вот здесь сейчас будет бомба. Монтажер, наш самый главный монтажер Азык Абдурахманов, потанцуй, Азык. Наш гример Айдана Качиева. Наш костюмер Бегимай Капарова. Художник по костюмам и грим, это надо. Администратор Каныша Асанова. Художник-постановщик Эльдос Мухамгалиев. Звукорежиссер Асей Разакулова. Наш второй режиссер Гульнара Шариева. И вот здесь для вас танцует режиссер Эрмек Талайбека. Наша актриса Мизина Рябышева. Алмаз Аманбаев. Меня зовут Алинур, для вас танцую Simple Media. 50 минут на музыку, громче все танцуем! Закрытый покастардан кийин аягында сторис тартпай коет. Демек, ал жаман кино депчи. Бул сторис тарта турган кино болуптур чын. Аябай сонун болуптур. Ойлоно турчу дагы мага өзгөчө жаккан жери жана кичинекей пакеттен алып чыгып, кызыма деген игрушканы алып чыкканда көзүмөн жаш келип кетти себеп дегенде балаң дестек кетет экенсиң да. Сон келгиле кинону көргүлө. Тасманы монтажер сиз экенсиз. Канча убакытта монтаждадыңар? Ой, бул кино аябай эле көп монтаж болду. То есть, по-моему, сентябрьда баштаганбыз да монтаждычы именно. Ошону менен даже сентябрь эмес, августта баштаганбыз. Бул кино тартылып бүтөрү менен эле бир жума, 2 жума турду, андан кийин монтаждадык. Общий монтаждаганда бул кино азыр 1 саат 30 минутпу, 28 минут болуп атабы. Бул башында деген 2,5 2 саат 40 минут болчу. Ошону анан динамика кылып, кошуп, кыскартып, сценалар алынып, отуруп, антиминт отуруп, даже уже кинотеатрдан биз буга чейин дагы 2-3 жолу көрдүк. И самый окончательный уже примерно 4 күн мурун уже чыкты да. Ошо. Негизи угушубуз боюнча сиз бир 3 күндө монтаждап салат деген чынбы? Негизи кинолордон. В целом, мисалы 3 күн деген бул 3 түн да. То есть я могу собрать просто камераларын чогултуп, бир кинону досконально чыгарам да. Просто баягы бул жерде 3 күн дегенде тяп-ляп иштебейм, мен каждый деталын карап, антиминтип чогултам.
А в целом кино примерно бир жума түнү күнү отурса адам шашпай музыкасын тандап бөлүп ошентсе примерно бир жумада бир целый кино бүтөт да. Бирок ошо бир жумада бүтүрүп эле бүтүрүп салбайбыз, анан дагы 1-2 ай карайбыз. То есть в целом кино бир жумада примерно бүтөт. Негизи монтаждап жатканда элдин көрүүчүлөрдүн баягы мындайча айтканда реакциясы ушундай болот деп ишендиңиз беле? Ушундай эле болот деп. Кээ бир жерлеринде мен мисалы кинодо деген ар кандай да мисалы мен күлгөн жерге эл деген мисалы күлбөй коюшу мүмкүн. А кээ бир неожиданный жерлерде неме. Бирок менин оюмча кино жакшы кирди. Аябай сонун болду. Еще дагы бир момент мисалы монтаждап атканда негизи мен кинону сценарийин окубайм, ачык айтканда. Ошондой бир немем бар. Сценарийди окубай туруп, кинону биринчи монтаж кылып көрүп чыгам. А монтаж кылып атканда ар бир сценаны кылып атканда мага чындап эле ошол смешной болсо, ошол жер мен чынеле күлөм. Көрүүчүнүн көзү менен. Да, көрүүчүнүн көзү менен жасайм. Бүткөндөн кийин анан балдарга айтам, киноңор бүттү, сценарий жибергиле дейм да. Жиберет, анан ошо по сценарию кайра ордуна коюп чыгам. Мына достор, ушинтип биздин берүүбүз аягына келди. Көрүүчүлөрдүн ой пикирлерин өзүңөр уктуңар. Мен оюмча тасма силерге да жагат, ошондуктан 8 декабрдан баштап Бишкек шаарындагы кинотеатрлардан ушул тасманы көрө аласыңар. Жана жакын арада Этномедиадан чыгат.